Проектная мощность выработки электроэнергии Кыргызстанда канча? Бүгүнкү күндө 3300 мегаватт. Жок, мындай бир жылда канча Бизде проектная 3300 проектный, 3300 мегаватт. Бактыр Кешевич кубаттуулук боюнча сурап атат. Ал эми ошол жерде ТЭЦ 300 мегаватт иштебейт. Ошондо бизде иштеген 3050 мегаватт задействованы бүгүн. Азыр канча выработка болуп атат? Бүгүнкү күнү 24 миллион киловатт саат күнүгө өндүрүлүп Ушул атат. мегаватт канча болот? Күнүгө мына бүгүнкү күндүн электр энергия пайдаланганы 17-майдыкы 25 миллион 363 миң киловатт саат болду. А бул жалпы кубаттуулук болгондо 1728 мегаватт. 1728. 28. Мен мындай эгерде туура түшүнсөм, бул 50% эле болуп атыптыр да? Проекттин мощностьтен караганда. Жок, Бактыр Кешевич, бул баягы бизде 3000 мегаватт бүгүнкү күнгө алганга толук мүмкүнчүлүк бар. Бирок мунун баары сиз билесиз да жакшы. Режим менен бизде потребление ылдый түшкөндө, ошон үчүн негизинде канча электр энергия муктаж болсо, ошончолук эле иштетип атабыз. Ошондо 1700 болуп атат. Анда мен түшүнүм боюнча биздин ГЭСтер толугу менен 100% проектный мощность выработка кыла алат деген сөздү айткыңар келет да? Толугу менен мощность кыла алат, ооба. Бирок бизде бүгүнкү күндө нагрузка түшкөн үчүн аз болуп атат. Эгерде энергия холдинг түзүлүп иштеп калган болсо, канча биз экономия кыла алабыз? Биз бир жылдык өзүбүздүн ички резервтер менен санап чыкканда бул бир 700 миллион сом тегерегинде ушу энергия компанияларынын ичиндеги эле расходторду оптимизация кылып алганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Бул Эмненин эсебинен? Биринчиси бул оптимизация боюнча жанакы мен айтып кеттим 100 миллион сом. Экинчиси ушу энергетикада бүгүнкү күндө непрофильный функциялар бар. Биз жанакы мусор чыгарган, мончо жаккан функциялар бар, ошолордун баарын өткөзүп бериш керек. Ошол. Андан тышкары 500 миллион сомду биз мынакей счетчиктерди киргиздик, акылдуу счетчиктерди, дагы мына дебитор карыздар боюнча кыскартуу иштерди жүргүзүп атабыз. Мынакей 4 айдын жыйынтыгы боюнча 20%га кыскартуу болдук. Жылдын аягына чейин ушул бюджетти жок эле ушул дебиторлорду 500 миллионго кыскартканга ошондо 700 миллион болуп атат. Эгерде түзүлүп калса, борбордук материалдык техникалык база түзүлөбү? Ар бир ректе өзүнчө база, керек эмес буюмдарды алып атышат. Ошону жокко чыгарасыңарбы? Бактыр Кешевич, бул абдан көйгөйлүү маселе. Мынакей азыр эгерде сиздер бүгүн ушу колдоп берсеңиздер, биз биринчи очередь ушу складтарда болгон ТМЦлердин баарын тең азыр инвентаризация кылып чыгабыз. Себеби дегенде бизде системабыз бир болгон үчүн билиш керекпиз кайсы жерде кандай эмне жатат. Көбү баягы оптимизация болбой калган үчүн кээде болгон нерсени 2 жолу сатып алган күндөр дагы бар. Ошолорду оптимизация кылыш үчүн. Ошону инвентаризация жасаганда керек эмес буюмдар ким алды? Ошонун баардыгын кийин жазага тарткыла. Жатат алар. 10 жылда, 15 жыл, 25 жылдан бери жатат. Керек эмес. Анан кийин мен сиздерге айтып кетет элем, электр энергиянын тарифин жөнүндө жакшылап маалымат бергиле. Бишкек ТЭЦ үчүн биздин тарифибиз көтөрүлүп атат. Андай эмеспи? Бишкек ТЭЦтин тарифи аябай жогору, орточо тариф ошо менен жогору болуп кетип атат. Мына ушуну ачык, айкын айтыш керек. Бишкекте жашап аткан элибиз жылуулукту алып атат, жылуу сууну алып атат, ошонун көмүрдү алып атышат. Ошонун негизинде тарифтер көтөрүлүп, орточо баасы да көтөрүлүп атат деп, ошону ачык айтыш керек. Анан бул жерде мен бир суроо угуп калдым, эмне үчүн 2001 бөлүнгөн депчи. Сиздердин жообуңар туура эмес болуп калды. Эмне үчүн бөлүнгөн? Ошо мүмкүн мен айтып коеюн. 2001 жылы Төлөбердиев аксакалыбызды жокко чыгарыш үчүн ошондо 7 компания бөлгөн. Анан кийин ошо 7 компанияны приватизация кылабыз дешкен. Мына ошон үчүн бөлгөн, урматтуу депутаттар. Азыр ушун кайра бириктирип, кайра ошол энергия холдинг алып келиш керек. Рахмат.